Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздерге бир эки приложение менен азыркы күндө интернеттен кантип акча тапса болот, мына ушул туурасында сөз кылмакчымын. Биринчи приложение бул Cowork приложениясы. Бул проверкадан өткөн, көптөн бери иштейт. Акчаны стопудоо төлөп берген приложение. Эч коркпостон иштей берсеңиздер болот. Сайтка киргенде Play Market'ten качать этесиздер. Андан кийин регистрация кыласыздар. Мен бул жактан регистрациядан өткөн үчүн сразу эле кирем. Азыр войти дегенди басам, ушул регистрация деле ушул эле көрүнүштө болот. Бул жерге email деген жерге өзүңүздүн эмайлыңызды жазасыз, пароль. Андан кийин регистрация кыласыз, через почта заверить этесиз, подтверждать этесиз. Андан кийин приложение киргенге доступ аласыз. Приложение киребиз. Андан кийин бул жерде заказ деген жер турат. Заказ деген жерден перейди на биржу. Я продавец, я покупатель деп турат. Я продавец деген жерде карасаңыз, бул жерде толтура ушул IT технологиясына байланышкан негизгисин ушул багыттагы заказдар болот. 500 рубльдан өйдө. 1000 рубль, 2000 рубль. Кээ мезгилдерде эгерде кардар менен сүйлөшүп кала турган болсоңуз, айына на постоянной основе иштеп айлыкка же болбосо сделка менен иштеп турсаңыз болот. Заказдар оңой гана. Балким эгерде сиз бул тармакта опытыңыз болсо, эгерде бул тармакты жакшы өздөштүрсөңүз, 15 мүнөт, 20 мүнөт, максимум 1 сааттын ичинде бул заказдарды аткарып турсаңыз болот. Эгерде жаңы үйрөнчүк болсоңуз, эч кандай коркунуч жок. Азыр мен экинчи программаны көрсөтөм. Экинчи программа аркылуу баштапкы заказдарды алып иштеп турсаңыздар болот. Мына түгөнбөйт заказдар аябагандай эле көп. Бул жерден сиз поискка өзүңүздүн гана өзүңүзгө жаккан же болбосо өзүңүз жасай ала турган жумуштун сөздү жазып туруп ошол жумушту издесеңиз болот. Мисалы, сиз логотип жасайсыз. Логотип жазсаңыз, бул жерге азыр ошол логотипке байланышкан заказдардын баардыгы чыгат. Логотип. Мынакей, создание логотипа для веб-студии деп турат, 95 000 рубльга чейин көрсөтүп турат. Бул эми чоң заказ болушу мүмкүн, опыттуулар үчүн бул жеңил гана нерсе. 500 рубльдик заказдар, булар оңой гана заказдар, буларды алып иштесеңиз болот. Приложить услуги деген жерди басасыз. Баскандан кийин бул жерде заказ тууралуу толук маалымат жазат. Ошол маалыматты окуп туруп, ага сиздин колуңуздан келе турган болсо, бул жагына жазасыз, жөнөтсөңүз кабыл алат. Заказчик кабыл алат, анан кийин сизге убакыт берет. Убакыттын ичинде дагы подробно ошол заказ тууралуу айтып берет. Ошол убакыттын ичинде сиз заказды аткарып бересиз. Анан приложение акчаны бул заказчик заказды берип жатканда эле, мисалы үчүн до 1000 рублей деп турбайбы, ошону замораживать этип коет. Качан сиз заказды аткарып бүтүп, ээсине кайтарып бергениңизде, ушул сумманын комиссиясын приложение алып калат дагы, калганын сизге берет. Мисалы, 1000 рубльдан где-то сизге 809 рубль кайтарып берет капчыгыңызга. Вывод средства оңой гана, аны дагы өзүнчө видео кылып көрсөтөм. Вывод средства, по-моему, бир жуманын ичинде бир чыгарып кетсеңиз болот акчаңызды. Эми экинчи, мисалы, бул жерден логотиптер тууралуу заказ алдыңыз. Логотип жасаш керек. Экинчи, эгерде логотип жасаганды да билбесеңиз, анда экинчи приложенияны көрсөтөм. Азыр ошол экинчи приложение аркылуу сиз логотипти жасап, оңой гана кардарыңызга тапшырып берсеңиз болот. Бул Canva деген приложение, буну көпчүлүктөр билсе керек. Бул жерде көп нерселерди жасаганга болот. Мобильный видео, Instagram үчүн, YouTube үчүн, презентациялар, слайддар, толтура нерселер бар. Бесплатный и платный. Бесплатный нерселер менен алгач иштеп турсаңыз болот. Мына бесплатный нерселер деле аябагандай көп бул жерде. Сертификаттар жасаса болот мондай. Ошол Cowork'тон кандай заказдар түшө турган болсо оңоюраак. Бул жакта сначала Canva'ны изучать этип чыксаңыз,
ушул Canva аркылуу ошол заказдарды аткарсаңыз болот. Мисалы, мына жерге азыр сиз логотип деген заказ алдыңыз тияктан. Бу жерге логотип деп жазабыз. Даяр шаблондорду чыгарып берет. Мынакей кандай темада, балким салон красотанын салон жасашы, логотипин жасашыңыз мүмкүн. Мына жерде студия красота деп турат. Ушуну өзгөртөсүз, бир аз өзгөртүп, салондун атын жазып, башкача могул жерге сүрөттөрдү койсоңуз болот. Могул жерге студия салон красоты деп койсоңуз болот. Или салон краска деп койсоңуз болот. Чыгса өзгөртүп койсоңуз, мисалы, өзгөрүп калат. Салон краска 2030 жылдын өзгөртүп койсоңуз болот. Мисалы, 2022 жыл. Мынакей сүрөттү өзгөртүп койсоңуз болот. Ар кандай болот. Мына даяр болгондон кийин артында фонду өзгөртсөңүз болот. Мынакей свет деп турат. Черный фон кылып коесуз, же болбосо башка фон кыласыз, кызыл фон кыласыз. Эши кылып жасаш оңой гана. Жасап бүткөндөн кийин анан сохранить изображение кыласыз. Мынакей даярдалууда. Даярдалып бүттү. Даярдалып бүткөндөн кийин сиз бул сүрөттү өзүңүздүн галереяңыздан таба аласыз. Бир канча варианттарды жасайсыз дагы, анан кийин ошол варианттар менен кардарыңызга жөнөтөсүз, ал кабыл алат, өзүңүздүн акчаңызды аласыз. Оңой эле туугандар, жасап көрүңүздөр. Үйдө турган адамдар үчүн бул аябагандай эле зор мүмкүнчүлүк. Программаларга кирип көрүңүздөр, өзүңүздөр да изучать этсеңиздер көп нерселер түшүнүктүү болот. Эгерде видео пайдалуу болсо лайкласаңыздар, каналга каттанып кетиңиздер.